Урматтуу улуу журтум, бүгүн ошо Кыргыздын бийликтегилери, башчылары, премьер-министрби, президентпи, депутаттарбы, министрлерби эмне кылыш керек, кандай кызмат кылыш керек эле ушул доорго карап, Кыргызга карап, ушул боюнча өз оюмдан, өз сунушумду айтып койгум келди. Эң биринчиден, мындай эле жөнөкөй мисал катары айтканда, ар улуттун өзүнүн менталитети, өзүнүн бир идеологиясы, өзүнүн бир тарыхы карап, башчылар ошого карап башкарыш керек эле. Же болбосо бир 5 балаң болсо деле 5-өөнүн мүнөзү 5 башка. Же болбосо кызың айткан сөздү уулуң айтпайсың. Же уулуң жумшаган жумушка кызыңды жумшабайсың, себеби аткара албайт. Мүнөздөр башка. Ошол сымал бөлөк улуттарга салыштырып башкарып атканы ошол өзү туура эмес болуп атат. Мисалга, же койчу киши ары бага албайт да. Анын өзүнүн бир методикасы арыны багыш үчүн. Койго салыштырганга болбойт аны. Мисалга, бир методикасы болот арыны. Ошон үчүн аны балчы дейби, арычы дейби. Мына ошол сымал ушу башчылар эмнеден башташ керек эле? Эң биринчи, булардын жаңылыштыгы ошо болуп атат. Доордун өзгөргөнүн билбей атат да. Доордун өзгөргөнүн билбей, адамзатты ошо кыргыз элин, колунда турган ошо кыргыз элин, топудай, кенедей кыргыз элин ошол улуулукка калыптандыра албай атат. Улуулук деген сөз улуу сыпатка калыптандыра албай атат. Эң биринчи ушул кыргыз башчылары мынау эволюция болуп атканын эстен чыгарбаш керек эле. Ушуну биринчи маанини ушуга бериш керек эле. Эволюция болуп атканын. Мисалга, мына ошо суу доору дейт экенбиз, муну окумуштуулар деле далилдеген. Таш доору дейт экенбиз, бул жашап өткөн доорлорубуз. Темир доору, техника доору. Анан азыр өнүккөн ушу 21-кылым өзү, 21-кылым. Бул теңир доору. Эми бийликтин жаңылганы, же ошо окумуштуулардын дегеле Кыргызда кыйын сынган ошол депутаттардын, байлардын, эми Кыргыздын жоопкерчилигин алды да, элдин жоопкерчилигин алды. Биз кыйратабыз деп шайланып барышты бийликке. Жоопкерчиликти алды, мындайча айтканда. Ошондо өздөрү эмнеден жаңылып атат деген, эми суу доору деген сөз, бул мындай деп түшүнсөк болот. Мындай могу тирүү жандык эмнеден жаралды өзү. Окумуштуулардын иликтүүсү боюнча, мисалга, сууда бир сүзүп жүргөн буту жок жылан, жана ошого окшош бир клеткалуудан баштап пайда болду делет. Андан ал кургакка чыкканда, анан ага басып жүргөнгө ылайыкталып бут пайда болду. Анан ошол ити пайда болду буттуудан, анан маймылы пайда болду. Ошону таш доор деп коет да, таш доор, мындай жеренеге чыкканы. Анан ошол маймылдан окумуштуулардын айтуусу боюнча адам пайда болду. Анан адам жүрүп отуруп анан темир иштеткенди, мисалга кылыч, найза бир убакта, бычак, мына ошол сыяктуу ошону иштеткенди үйрөндү.
ошону колдонгонго үйрөндү, ошол бир керек болгон, ушунун баары өзү эволюция болуп саналат да мына. Анан ошо темирден техника ойлоп тапты. Мейли ошо курал жабдыктыбы, мисалга бул эми тарыхта калган да. Монголдор барып Кытайды басып алганда, алар кара күч менен ошо кылыч, найза, чокмор дегендей кара күч менен басып алган, ошо менен башкарып турган кезде анан кытайлар изилденип, айласы кетип, анан ошол бир Манас бабамда да айтылып коет, эми ак келте деген бир мылтык болгон, ак бараң деп койгон. Ошол дүрмөтүн салып, анан ошо күкүртүн күйгүзүп, анан алып аталып, анан атып дегендей. Анан ошо Кытай эли ошо темирден мындайча айтканда оружие, мылтык атайбызбы, ак келтеби, ак бараң атайбызбы, бир патрондубу, эки патрондубу, кайра заряд. Ошондон Монгол элин жеңгенден анан баягы монгол эли эмне болуп калыптыр Кытайдын деп кайра барган кезде анан баягы кылыч найза менен тияктан келгиче эле алар жардырып, алар атып, ошентип мунун баары эволюция болуп атпайбы, көрдүңүзбү? Адам мукташтыктан ойлоп тапты. Мына ошентип отурганда техниканы, темирди техникага айлантты. Машина деле, поезд деле, самолет деле, кеме деле, танка деле. Мына ошентип отургандан азыр техника доору бүттү дагы, эми 21-кылымда адам теңир деген этапка өтүш керек болду. Анан бүгүнкү күндө бийликтин жаңылганы эң биринчи мындан жаңылып атат да. Таш доорунда темир доору эмараң чыгып чыкпай калган кезде мейли 500-жылыбы, 570-жылы пайгамбар жаралган деп атабы Мухаммад. Ошол дин биринчи бийлик дин дегенди аябай мындай суроо кылып, ушуга маани бериш керек эле. Мындан кандай чыгарабыз, мындан кандай өстүрөбүз деп. Мына азыр ошол кезде мына техника доору чыга элек, керек болсо темир доору чыга элек кезде түшкөн динди бүгүн теңир деген доор келип атса, же болбосо человек должны человек богом деп атат да мына. Буга орус тилдүү элдер түшүнөт муну, человек богом. Человек должен стать человек богом дегенди түшүнөт. Же болбосо кыргызчылыкта деле теңирчилик деген сөз өзү ошо теңирдей сыпат болуш керек. Теңирчи деген өзү сыйынбайт, суранбайт. Теңирдей сыпаттагы адам өзү жаратат, боёйт, бата берет, мээрин төгөт, жамгыр жаадырат, табият менен сырдаш болот. Кадимки эле теңирдин сыпаты. Башатта эми ошол адам жаралганда болгон экен бул теңир деген сыпат. Анан ылдый түшүп кеткен кезде башатта эми адам жаралганда өзү дин болгон эмес да. Адам бузулгандан анан динди берген. Да Кудай мисалы кайсы улутка болсо дагы. Мына ошентип отуруп, азыр бийликтегилер өзү динге кирип алып, умурага барып, мына азыр эми сын айтылып атат, Асылбек Жээнбеков умурага барып келиптир. Анан ошол коронавирус ошол группаны текшербей койгонун ошондон жугуптур деп, Акылбек Жапаров барып келген эмес, Алтынбек Сулайманов барып келген эмес, Сооронбай Жээнбеков өзү барган эмес. Барганы чын да. Ак кийим кийип Атамбаев барган. Көрдүңүзбү, азыр адамзатты эң биринчи ушул кул сезимден, пенде түшүнүктөн, периште түшүнүк өткөрүш керек. Мисалга, мына теңир болуш үчүн адам эмне кылыш керек дегенде, мына теңир болуш үчүн, мына бул теңир сыпатка өтүш үчүн эми кайра мындай эволюциялар бар да. Бул жерде инь-ян дейт. Инь-ян. Эми бул жалпы тилде, кыргыз тилинде айтканда ак-кара, аял эркек, жаман жакшы. Мына азыр биз инь-янда жашап атабыз да бүгүнкү күндө.
теңир этапка калыптаныш үчүн эмне деген этаптарды басып өтүш керек мына. Иньяндан чыгып адам дегенге көтөрө тур. Адам этап дегенге өтүш керек. Андан кийин арбай деп, же болбосо дух. Мына дух. Андан кийин ангел этапка, ангел. Анан Кудай. Адам ошондо азыр иньянда жашап атабыз да. Мына азыр адам затты, кыргыз элин ушу иньян пендечиликтен чыгарып туруп адам деген этапка өткөрүшүбүз керек. Түшүнүп беришибиз керек, окутушубуз керек. Анан бул арбай адам этаптан, анан кээ бир адам азыр арбай этапка калыптанып алды. Кээ бир адам азыр ангел этапка калыптанып алды, инопланетан этапка. Кээ бир адам Кудай деген этапка калыптанып алды да. Мына азыр теңир деген доордо жашаш үчүн, жаңы доордо жашаш үчүн иньяндан чыгып адам болуп да кайталап айтайын да. Анан арбай болуп, анан мына адам болуп эле жашай бер ушул дүйнөдө. Бирок ошо дух арбайдай, кайыптырдей касиет болсун сенде. Периштедей актык, тактык, сактык болсун. Кудайдай жаратуучулук болсун, Кудай тегиз карагандай. Мына бийлик биринчи ушул жерден ишти башташ керек эле. Өздөрү кайра темир доору баштап элек таш дооруна барып алып, анан түшүнүк ушул болсо бар болуп атат да. Азыр бул доордо же болбосо ошол мен динди айтып берейин. Дин бүгүнкү күнгө чейин пенделер мынандай сыйынган, мына мынтип сыйынабы, мынандай сыйынабы, индиячабы, буддизмчеби, же мынтип чекесилерге тийгисе, мусулманча, исламча, дагы бир кандай сыйынуунун эми мына биздин дин комиссиядан 2000ден ашык секта же ошол дин каттоодон өтүптүр. Мейли ошонун баары ошо бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, пир туткан диндер, мейли исламы, христианы же буддизми же жана башка майдасы болсун. Бүгүнкү күнгө чейин, ушу 21-кылымга чейин пенделер сыйынган, пир туткан, ыйык аталган диндер ак, касиеттүү аталган пайгамбарлар Мухаммедби, Исабы, Мусабы жана башка. Ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон, мына бул эволюцияга жарактуу болгон дин. Кудай бузулган чөйрөгө пайгамбарын, бир адамды аткаруучусун жаратып, ага байланыш берип, ага энергия, касиет берип, элди ишендирүү үчүн. Бирок пайгамбарга Кудай өзүнүн купуя сырын, акыреттин жүзүн, ааламда эмне бар, жана алдыда эмне болоорун, адамзаттын жашоо жол жобосун өтө кыска сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Мына урматтуу улуу журтум, динден азыр жөн эле динден чык, сен теңир этапка, же адам этапка, же арбай этапка өт дегенде болбойт. Алар Алла деп ишенип алган, пайгамбар деп ишенип алган. Сыйыналы, тиленели 5 маал, кээ бири түнүндө да бир баля деген намазын окуганы бар, же кадам сайын сыйынгандар бар. Аларга жаңыча бир түшүнүк өткөрбөсө, ал адамдар чыкпайт ал динден. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Мисалга, могу жашап аткан үйүңдө эле чык десе болбойт да адамды. Анчын бир үй көрсөтсөң, анан болуптур деп анан эски үйүн бошотуп берет да. Мисалга, ошол сыяктуу кыргыз журтун, керек болсо дүйнө элин, адамзатты, кыргыз эли ушинтип түшүндүрүп туруп улуулукка өткөрүш керек. Эмнеге динден чыгыш керек дегенде,
Дин мынау ийнен жашоодо болгон, аял эркек жашоодо жанагы 4төн аял ал дейби, же аялды буюм катары көр дейби. Ал мурунку заманда болгон да, мисалга. Азыр болсо доор өзгөрдү. Мына Ленин гана алып келген го, ошо Советтер Союзуна тең укуктуулукту. Ага чейин аялга укук берилген эмес. Бүгүнкү күндө мына ошол дин өлкөлөрүндө аялга эмераң право берип атат. Эмераң машина айдаганга укук берип атат. Керек болсо ал чачын химия кылганга, колун, бутун макияж кылганга уруксаат берген жок азырынча. Мына урматтуу журтум, ошентип сыйынуунун, Кудайдан сурануунун мезгили бүтүп, азыр ошо жаратуучу мезгил келди. Же болбосо мындай түшүндүрөлү. Мектептеги кесте ата балабы, эркек балабы, кызбы эне атага баш ийет, эне атанын айтканын угат, мындайча айтканда сыйынып жашайт. Анан чоңоет, институтка өтөт, аң сезими өсөт, үй бүлө курат, 1-2 балалы болот. Анан ата-энеге сыйынбайт да. Керек болсо акыл айтат, керек болсо сыйынмак турсун сырдашат, куткарат. Ошол сымал мына көп жылдык, мына адам таш туурунда жаралса дагы көп жылдык, миллиарддеген жылдар өткөндүр. Канча миңдеген жылдар өткөндүр, бул такталбайт эч качан. Ошол көп жылдык эволюциянын аң сезим өскөндөн темир ойлоп таап атпайбы адам? Аң сезим ойлоп тапканда оружие ойлоп таап атпайбы? Аң сезим өскөндөн техника ойлоп таап атпайбы? Ошонун баары атасы өлүп кетсе, балдар муун улап отур, ушуну эволюциялык негизинде 21-кылымда адамдын гени жетилди. Мына жазында деле биз гүлдү, өсүмдүктү сээп коебуз. Анан астына сугарабыз, эволюциялык күндөр өтөт. Май, июнь, июль, август, сентябрь. Анан күзүндө бышат го, гүл деле ачат, буудай деле бышат. Андан кийин эмне кылат? Буудай өскөндө анан терип алсаң эмне болот? Нан болот, булочка болот, ар бир нерсе өтүп кетип атпайбы? Ошол сыяктуу адам көп жыл жашап туруп, анан аң сезим өзгөрүп, гени жетилгендиктен анан теңир адам боло алат. Же человек Богом должен стать сегодня. Адам Кудайга айланыш керек. Жаратуучуга айланыш керек. Анан мындай карап көрсөң, жердин Кудайы деген өзү ким? Ким акылдуу? Адам. Бускандагы, кургандагы, өстүргөн дагы, өлтүргөн дагы, ушак айтып чириткен дагы, артка тарткан дагы, мына биздин саясатчыларга окшоп, өзүнүн билбегендиктен. Ошентип туруп, бүгүнкү күндөгү оору, мейли рак, вирус, шишик, системный оорулар. Эмнеге мындай болуп атат дегенде, адамдын гени жетилгендиктен ааламдын, Кудайдын, ошо дух арбайдын ордун аткара албаса адам, телосы ууланып баштайт. Пендече жашача, инянча, динче, мына азыркы депутаттарды эмне деп гана атабай атат? Койсуңар деди, чиңкириксиңер деди, түкүрүксүңөр деди, акырында пёссуңар деди. Баланчанын пёсусуңар, кошоматчысыңар деди. Эмнеге дегенде, аларды эмнеге атап атат андай дегенде, аларда адам сыпат болбой атат. Арбай сыпат болбой атат. Мына урматтуу журтум, азыр ар бир адам изилденип, илим алып, өзүн өзү соттоп, өзүн өзү оңдоп, ушу заманга жараша жашабаса, вирусту, коронавирус аталабы,
же коронавирус аталабы, айтор эме атай берет го. Муну эч ким айыктыра албайт. Бүгүнкү күндөгү дүйнө элин дүрбөлөңгө салган вирус бул эпидемия да эмес, бул пандемия да эмес, бул энергия. Муну кандай түшүндүрсөк болот? Мына адам гени жетилип теңир деген этапка жеткен кезде асмандагы периштелер, асмандагы арбайлар жерге келди дагы ошол энергия катары адамды кийип атат. Муну мындай деп түшүндүрсөк болот. Биз бала кезде болуп калчу элек. Баланчанын кызы аябай ооруптур, анан больницага алып барса жакшы болбоптур. Анан бир көзү ачык калып барса көзүн ачыптыр. Анан тагдыр айтып калыптыр, анан тамыры кармап калыптыр деди. Же болбосо бир дух арбай кийбесе саякпай атам жүрүп түш көрүп анан манас айтып калбайт эле да. Ошол сыяктуу ал адам, могу душа, то есть могу адамзатты башкарган Кудай, периште, арбай, дух жана башка күчтөр, инопланетян, булар ал бир материя эмес, асманда отурган же көргө суракка барган, бир абышка барбай, ал бир энергия, мазар ээси бар. Ал жерде абышка жок же жылан жок, бир энергия бар. Барсаң ошоңо болот. Ойдун ээси бар деп коет энелерибиз. Анысы кандай? Ал энергия, ошол мынау күчтөр жерге түштү дагы азыр адамды кийип атат. Анан адамдын аң сезими пас болгондуктан, могу иньянда, динде байлык, бийлик же эскиче бир аял катарындашуу, эрге эригишүү, бирөөгө таарынып, арыздашып, атандашып жашаса, булардын телосы күйүп кетет. Мына бүгүнкү күндө дүйнөнүн окумуштуулары айтып атыптыр. Башка да таасир береткен мээге болгон организмди, внутренний органдарды поражает депчи, сындырып коет, чыгып коет экен деп. А бул табигый илимде, ааламдан берилгенде кан менен айланган организм ооланып кетет дейт. Ошондуктан башчылар, мына бүгүнкү күндө башчы, биринчи булар саясатты биринчи орунга коюп алган, саясат. Экинчи булар экономиканы сүйдөп атышат, экономика. Үчүнчү социальный вопросы. Мунун баары бир тыйын. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бүгүнкү күндө Дастан Артисбекович айтып чыгып атат. Миллиард сом кететкен шайлоого, быйыл шайлоо жогорку кеңештен өткөрүлбөй туралы, анан биз бесплатный эле иштеп берип туралы деп атат. Бюджетиңде акча болбосо, көрдүңүзбү? Экономиканы бир тыйын. Саясатын өзгөрүп кетти. Саясатын мына азыр айтып атпайбы? Биримдик деген партия түзгөн эмиш. Эски Кыргызстандын кожоюнун Дәбирөнү Канат Исаевди коюп, аны жакындатып айтор баягы пендече бийликтегилер өз бир план түзүп атат да. Анан ойлондум мен. Кыйратабыз дейт булар эртең, жыргатабыз дейт. Бизди шайлап койсоң эле бейишти ода кылышат. Анан мен ойлондум. Шайлап койгон сени жыргатмак турсун буларчы? Алып келип койгон президентин камап койду булар. Атамбаевди. Мына Сооронбай Жээнбековди эл шайлап атат да. Ошо киши алып келди кара күч менен. Же коронавирустан корктуу деген бул алкаш арак ичип алып бирдемеге чалынып калбасын деп эртерээк камап коеюн деди. Ким билет? Алардын секрети мына камакта жатат. Алып келип койгон адамды. Азыркы 120 депутатты Атамбаев алып келди эле. СДПКсы менен калганына батасын берип, назарын салып, башка партияларын. Мына ошолор артка кетип, задний ход берип, мына шайлаган адамды эмес, добуш берген адамды кой.
жөн эле монтип көтөрүп алып келген адамды камап коюшту. Анан булар эмнени жыргатат? Кайсыга акылы жетет? Мына урматтуу журтум. Башчылар эмнеден жаңылып атат? Мына ушул жерден жаңылып атат. Тетирсинче мен мисалга ишенбейм, мен лично ишенбейм, Кыргыз элинде ошо коронавирус бар экенине ишенбейм. Эмнеге дегенде, Кыргыз эли өзү нурдан жаралган эл деп ааламдан берилет. Ааламдан келген өкүл, ааламдан келгендигинин далили ошо дастандарыбыз, ааламдык маданияттарыбыз, ошол жана кыргызчылык, теңирчилик, бийиктигибиз, ырым-жырымды пүр туткандыгыбыз, табиятка, адамзатка мээрим төгүп, асты жаңгыр жаадырып, аркасы бата менен жараткандыгы, ошол эч кандай дини, эч кандай өкмөтү жок эле ошол бирин-бири Кыргыздын түрмөсү дейт. Илгери түрмө болгон эмес дейт, көчмөн заманда. Бул уят каруу менен эле бата берген болгон дейт да. Мына уят карганда ошончо улуу адамдар уят кылып атса, түрмөдөн тарбияланбайт да. А уят каруудан тарбияланган. Мына ошол улуу маданиятыбыз. Анан ошол улуу элге 21-кылымдын башында 98-97 жылдарда ошо көп адамдар ошондон баштап ошо ааламдан адамзатты куткаруу үчүн кадимкидей эле илим аталып берилген. Биринчи аян катары, анан закон деп берилип, көп адамдар тандалып алынып, жынысына, улутты, жынысына, билимине, жашына, андай, возрастына карабай. Анан эми ушул улуу элди дүйнөгө таанытыш керек эле. Сиздер туура түшүнүңүздөр деп, мисалы мен болсом туура түшүндүрмөкмүн. Мындай деген Арстан Алай деген киши бар. Анан анын дагы бир көчүрмөлөрү бар, окшогон адамдар бар. Бул вирусту алар айтып атат, бул энергия деп. Бул вирус медицина менен айыкпайт деди. Бул вирус энергия менен илгери Кашпировский энергия өткөрчү деди го. Биз көрүп калдык. Биз ал кезде түшүнбөйбүз, бирок ошо эне атабыз бир кружкага суу куюп алып, ошону карап отурган көрчү элек, ушуну ичебиз, анан аябыз деп. Таасир берген. Азыр энергия доору келгенден кийин таасир берген. Ошо Кыргыз эли, адамзат ушу Америка дүйнөнү башкарам деп, Кытай дүйнөнү башкарам деп, Орус эли дүйнөнү башкарам деп, жана башка Европа өлкөлөр дүйнөнү башкарам деп калган кезде ошо Кыргызга, Арстан Алайга бир чоң укук берилип, экономикасы менен кыйынсынган өлкөнү сен экология, абада вирус бар да, ошол аба, от, суу, таш, наводнение аркылуу, өрт аркылуу башкарып, айласын кетирип, анан бириктирип, шарто койсуң деп. Ушул мени көп жыл окутту Теңир ата. Мисалга мындай түшүнсөк болот. Бир бала бир окууга кетти дейли, 5 жыл институт окуганы. Художниктиктен окуганы кетти, режиссерлуктан окуганы кетти. Анан 5 жылдан кийин келгенде аны сен уже кесипкөй болуп калат да. Сүрөт да тартат, түшүндүрүп да берет. Мына мен дагы ошол аалам ошондо окутуп, мен да ошо профессионал болуп калгам, ааламды жерде, дүйнөнү башкарып. Ошондуктан урматтуу журтум, адамзатты мына антип окутуш керек эле. Анан бул жерде анан человеческий тело, адамдын телосы. Анатомия эмне болду? Гени сүйөгү жетилди. Кара куш мээ эмне болду? Кара куш мээ күн баш болуш керек эле, толук иштеди. 100% делет. Барып 100% иштейт, мурун 6%, 5%, 1% иштесе. Анан эгер ушу психологиясын өзгөртпөсө адам, анда эмне болот анан? Эскичелер, байлык, бийлик, анан биримдик партия, же дин, анан умура менен жашай берсе, мээ ууланып кетет.
улуулукту ойлосо, арбайлыкты, ангелди, кудайлыкты, дүйнөнү ойлосо, ошого назначен болуп калды 21-кылымда. Анда башыңыз аман калат, психологияңызды өзгөртсөңүз. Андан кийин анатомия. Анатомия эмне болду? Мына ушуну окучу керек эле. Бийликтегилер. Анатомия эмне болду? Анатомия астрологиянын ролун аткарыш керек болуп калды. Астрология. Же космостун ордун мындайча айтканда. Же болбосо мынабу арбай ангелдин ордун аткарыш керек. Мисалга бул аткарып келиптир адамдын анатомиясы, мен ойлонсом. Мисалга илгери уккан мен таш боор деп койгон кээ бир адамды. Боорум ооруп атпайбы деген. Атаң көрү. Боору тартып атпайбы атаң көрү деп койгон мисалгачы. Анысы кандай? Боор медицина окумуштуу тактагандай эле боор кандай эле фильтр эмес экен. Анын көмүскө кызматы бар экен. Мына адамдын анатомиясы табиятка мээрин төгүп боору ооруп турса, табият гүлдөйт экен дагы боору оорубайт экен. Адамдын өпкөсү ушу өпкөлөнүп тукум бийиги алып жүрүпсө, бакылдап жаратып сүйлөсө, аба тазаланат экен, аба боелот экен. Арбайлар мына дух. Арбай дух деп аталат да. Ошо духу күчтүү адамды жакшы көрөт экен. Анан бейчи, Алла сактачы дегенди бул аалам күчтөрү кордойт экен. Ким динде жүрсө, ким иньянда жүрсө, булар кордойт да гана сиздин анатомияңыз күйүп кетет. Жанагы вирус эмне деп атат? Поражает все органы деп атпайбы? Баардык органды талкалап коет экен деп симптомдорун айтып атат мына дүйнө элинде. Аны биз айтып чыкканбыз, бул энергия депчи. Анатомия, астрология, энергиянын ролун аткарып кетсе, анатомия ууланбайт. Мына бүгүнкү күндө Кыргыз элинде акындар өлдү деп эл кейип атат, жакындары кейип атат, музыканы сүйөрмөндөр кейип атат. Бул кырсык, касиеттүүлөр биринчи кырсыгат. Акындар өзү аалам менен байланышат. Ошондой бир касиети бар. Анан мына окуу жетпей, адам алар психологиясын өзгөртө албай, анатомиясы ааламдын ордун аткара албай, анан ошо касиеттүүлөр биринчи ошо поражает этти организми, органдары. Буга ким күнөөлүү? Бийлик болбосун. Себеби башында туруп атат аларчы. Анан карантин кылып эле, анан коронавирус кылып эле, анан карыз сурап эле, анан айда кетсе ит менен кубалатып эле, анан энелер чыкса милиция менен камап эле. Антип башкарылбайт Кыргыз. Башка улут да башкарылбайт. Бир гана мына адамзат силер улуулук өстүрбүйсүңөр бийликтегилер. Силер менен иши да болбой калат алардынчы. Ал өзү менен өзү рахаттанып, өзү менен өзү изилденип, бир тирим болуп калат силердин бийлигиңердин кереги жок эми. Азыр ошол анатомияны, психологияны ошо карантин менен, бул эски түшүнүңөр менен кысканда, алар эмоцияга түшүп атат. Мына жаш балдар муну билип алды го. Кысканда адам эмоцияга түшөт. Силер мо карантин менен элди дрессировка кылып атасыңар. Баягы байлап койгон итке окшош да. Тажалданып атат азыр. Ала салдырып жүрөт булар. Ошон үчүн мынтип айтылат ааламда. Кыргыз элин эпчилдик кылып дейт, эпчил адамдай. Эбин таап бурулуш кылбасак, кыргыз эли бук болуп бунт чыгара берет дейт. Мисалга атты деле байлап койсоң, чүнчү бир иш кыла албай жана башка. Ой агытсаң семирет, иш бүтүрөт. Мисалга жалып кара кушту калкылдайт, рахаттанат, иш бүтүрөт. Анысы кандай? Кыргызга биринчи эгемендүүлүк, боштондук керек. Биринчи боштондук. Мына алтын доордо ушундай 5 закон бар. Биринчи боштондук. Анан экинчи улуулук. Мына улуулук. Улуулук деген эмне? Мына өстүрсөң, жок дегенде келиңиздер. Ар бирибиз ойлонолу. Менде адам сыпат барбы деп кана.
аял сыпат барбы деп энелер. Эркектер бир эркек сыпат барбы? Муну кана бир мындай жанагы человечный деп коет го, адамгерчиликтүү дегендей. Кана адам сыпат барбы хотя бы сиздерде? Мына менде бар деп ойлойм. Биз мынтип айтат го, чын кийип жүрөсүң, эркексиңби дейт го, сөзүңө турчу дейт го. Кана эркек сыпат барбы? Мен ошо кошоматчыларда эркек сыпат жок да сиздерде. Адам сыпат жок да керек болсо. Баягы животныйга окшош кара башыңды сактоо үчүн кошомат кылып атасың. Бир кенедей байлык же кенедей бир бийлик үчүн абийириңди да сатып, намысыңды да сатып, элиңди да сатып атасың. Мына ушул сыяктуу кел биринчи ушул адам сыпатка калыптаналы. Мына ошону улуулук деп коет. Улуу адамды улуу дейбиз го. Анан жаратуучулук. Мына 3-чү закон. Ким жарата алат? Кана сыйынган адам жарата албайт. Бейчи, Кудай сактачы, Алла, анан Таллах деп өтөбүр. Кыргыз жаратат. Кыргыз бийге айтып бийлик кылат. Кыргыз көрбөй туруп көзөм сүйлөйт дейт, жаратат. Коронавирус жок деп жаратат. Кыргыз улуу деп жаратат. Табият бейиш деп жаратат. Чындыгын деле ошода. Сен пенде эмессиң, сен периштесиң дейт. Чын эле сен жан эмнеден жаралды? Периштеден жаралды. Ал наристе, ал периште, ал ана папа. Көрдүңүзбү? Жаратуучулук иштеш керек. Азыр тилени анан Алла сакта, анан умуран эчтеге сактабай, сен жаманатты кылып, беймаса кылды. Андан кийин 4-чү закон. Түбөлүк унчукпастык болуп кете берет. Ошондуктан анан эгер мына аламдан талап берилдиби, анатомияңды өзгөр, психологияңды өзгөрт деп, элиңди өстүр деп, эгер муну аткара албасаң, эми алам, эми улуу күчтөр бар да, ошон үчүн анан кырсык болуп атат. Акындарыбыз өлүшү мүмкүн, жакындарыбыз өлүшү мүмкүн, брак, шишек, бесик, оорулар пайда болушу мүмкүн, экономикабыз түшөт. Ошондуктан касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз. Касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз. Касиетиң болбосо сакай албай саргаясың. Касиетиң болбосо мактана албай арданасың. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет. Касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет. Толтурар жакта көп сөз бар. Касиет бул энергия. Адамдык сыпат бул касиет. Арбайлык сыпат бул касиет. Улуулук сыпат бул касиет. Анан ошол башчыларыбыз жалган айтып атса, жалганчылык болгон жерде өзү жакырчылык болот. Ким жалган айтат дегенде, жан дүйнөсү жарды адамдар жалган айтат. Ушу милисияларды аламдан айтылат. Дух сыпат болуш керек, арбай сыпат болуш керек дейт. Медиктерди айтат. Периште энергиясы болуш керек деп. Мына азыр медиктер, оорубаган медиктер оордук деп атат. Оору бар деп атат. Анткени жалган бийлик заставляйт деп атат. Бир эле бийлик жалган болбой, ошол медиктерди кошо жалганчы кылып, ошол милисияларды кошо жалганчы. Ал эми көз каранды болуп атат да, болбосо эртең жумуштан айда берсе, айлыгы жок калган атат. Ошондуктан урматтуу башчылар, силер кыргыз журтун мокотуп, коркутуп башкара албайсыңар. Ааламдан да ошентип берилет.
мохотпогула, коркутпагыла Кыргызды. Антип башкара албайсыңар, бөлөгүлүктө эсептегиле. Анткени ааламдан буйрулган кыргыздын укугу көп. Соттоп коет. Назарынан калып калсаң сен бийлиң эмес. Бала чакаңа доо кетиши мүмкүн, жакыныңа, дооматка калышы мүмкүн. Кыргыз элим, улуу адамдарга келип алып сен мугалим боло албайсың. Жүгүнүп, түшүнүп, колуна суу куюп, сый кылып, кызмат кыласың. Ансырандай бул улуу Кыргызды жетектеш үчүн, жол көрсөтүш үчүн бийгам сезим керек. Дух керек. Тил керек, тил түшүндүрүү, тил чыгыш үчүн мээ керек. Ойдо эмне болсо анан оозу ошону сүйлөйт. Маселени мен чечем деген менен эч маселе жок. Маселе чечилбейт андан. Бул эми ааламдык сабак. Мен айтылат ушу. Арыстан Алай акталды деп ааламдан. Арыстан Алай такталды. Бүтпөс узун сөз салды. Ушу дүйнө элине жар салды. Дейт ансыгандай менин сөзүм бүтпөс, бирок эң основнойун айттым. Эгер силер азыр мынау көктүн, Кудайдын талабын так мына мен айтканды аткарбасаңар, космос, астрология, ата тег арбайлар силерди кордоп коет. Мына Атамбаев ката биз ушуну сунушту киргиздигеле. Жантөрө Сатыбалдиевке ошол кезде премьер-министр. Санап отурсаң көп. Түшүнбөйт азыр кайда ал кишилер. Аалам соттоп коет силерди. Ошондуктан жаңылбагыла. Көзүңөргө сайып көрсөтүп атат Арыстан Алай. Менин оюм Кыргызга, табиатка, адамзатка ак. Башка багытыңар жок. Мына, эгер премьер-министр ушуну түшүнгөндө, медиктерин топтоп алып, бир окутуп, мулда кожосун топтоп алып, спорт сарайына алып келип алып, бир окутуп 3 күндө. Талапты коюп, министрлерге тапшырма берип, Кыргызды улуулукка калыптандырып ийсе, аалам ээлери мээрим төгөт эле. Улуулукка калыптанган адам ууру деле кылбайт. Улуулукка калыптанган адам коррупционер деле болбойт. Улуулукка калыптанган адам жалганчы деле болбойт. Аалам күчтөрү мээрим төгөт эле да, бейиш жашоо, теңир жашоо ушул жерден башталат эле. Силер эски бир тарыхка салып алып башкарам деп уят болуп атасыңар. Мына кечээки бир буйрукту Казакстандан көчүрүп келиптир дейт да. Жок, Кыргыз биринчи жол көрсөтүш керек. Болбосо ушу менин тилимди албасаңар, келип багытыңарды албасаңар, мазак болосуңар. Дооматка кыласыңар. Жалаалар жабылат. Кыргыз ойгонуп алды. Кыргызды ойготуп койдук. Мына, урматтуу журтум, эми муну дагы орусчасын дагы бергенге аракет кылам, улаганга да аракет кылам. Бар болуңуздар, тохуңуздар бийик болсун, сиздер касиеттүүсүздөр.